Жалпы катталуучуларга салам айтабыз. Супер KG порталы Жалал Абад жергесиндебиз. Бүгүнкү берүүбүз Жылдыздын үйүндө конокто берүүсү. Кайсыл Жылдыздын үйүндө конокто десеңиздер, Өрчү Динара Тилекеева эжекенин үйүнө конокко келип калдык. Андыктан эмне дейбиз? Бизден алыстабай туруңуз. Динара эженин үйүнө бирге чогуу саякаттай эле кеттик. Биз азыр Динара эжекенин үйүнө дагы келип калдык. Экинчи кабатта экен. Тыкылдатып көрөлү. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Хош келдик. Жакшы. Мынакей Динара эжеке, бүгүн биз сиздин үйүңүзгө атайын конокко келип калдык. Бүгүнкү берүүдө билет болушуңуз керек. Үйүңүздү бизге тааныштырып, биздин көрүүчүлөргө көрсөтүп беришиңиз керек болот. Кудай буйруса, мына келгениңерге сүйүнүп тосуп алып атабыз. Жүрүңүздөр анда. Анан эже киргенде эле апапак болуп көзүн жоосун алат экен. Негизи дизайны кимге тандык? Аял кишилер негизи ак түстү жакшы көрөбүз. Сизге тандык окшойт, Ооба, сөзсүз түрдө ар бирин өзүм усталар менен чогуу жүрүп иштедим. Ушул жерде анда ылай бар жок. Мындай аппак меселе жаңы башталганда. Ошентип усталар менен ушул жерде отуруп тамак жеп, ошентип чогуу жасадык. Анан күзгүлөрдү жакшы көрөм, ошон үчүн көп жерге күзгү койдум, апапак кылып жасадым. Уктоочу бөлмөдөн башкасын. Бирок азыр эми кызым айтып атат, эртең эле балам кичинекей. Ошол чоңойсо, анан ушул жерди кайрадан көрөбүз дейт да. Чагылып өзгөртөбүз дейт. Ошондой кылабыз го дейт да, балага ылайыкташтырып, анан жаш бала болгондо бул аппаңызды капкара жасайт дейт да. Саймадан акция 55% арзандатуу. Айына болгону 580 сомго секундасына 100 мегабитке чейин интернет жана үйдөгү телевидение. 200дөн ашуун телеканал, Стат жана О кино үй кинотеатрлары, түзүлө телевизордон YouTube көрүү, жана дагы белекке ТВ приставка. Сайма толук кошулабыз. Бул балам айтам, кичинекей чоңойгондо президент болот депчи. Бул президент боло турган бала ушундай эле үйгө ылайыктуу дейм. Анан эжеке, бул үйдү салганыңызга канча убакыт болуп калды? Негизи 1,5 ай ичи ремонт жасап, усталарым да бат иштешти. Бүттү. Ошентип анан киргенден кийин өзүм кичине ден соолукка байланыштуу дагы 1 ай туруп калды. Анан көчүп киргенибизге 1 ай болуп калды. Демек жаңы эле биз биринчи конокко биз келдик окшойт. Буюрса, биринчи сиздер сыйлуу конок болуп турасыздар. Келиңиз анда эжеке, кайсы бөлмөдөн баштайбыз? Ошо эң биринчи мен өзүм жакшы көргөн уктоочу бөлмөдөн баштасак. Келиңиз. Келиңиздер. Ошол бул бөлмөмдү дагы негизи башка бөлмөлөр сыяктуу апапак болмок. Классика деп ошо жана гипстерди жасап аткан кезде анан ушул бөлмөдө отуруп чай ичип атабыз. Анан сиңдим келип калып эле эмнеге бардыгын эле апапак болуп атат. Уктай турган бөлмө кичине караңгыраак болуш керек го деп ошентет да. Анан такыр эле жок деп моюн бербейм. Бир учурда айтканына кошулдум, анан чалайынчы токто деп анан чалдым жана гипс жасагандарга. Алар баштай эле экен бул бөлмөгө. Ошол жерден токтотуп эле анан ушу обой алабыз деп анан ушундай караңгыраак обой алып келип жабыштырганбыз. Андан кийин эми караңгы болуп калбасын, бул эми мебелдер кичине жарыгыраак болсун деп анан ушундай мебель алдым. Жанагы жердеги килемдерди болсо ошо эң бир жакшы килемдердин арасынан тандап алдым. Килемдердеги жана персон болот экен ушундай атайын ушу уктоочу бөлмөгө ылайыкташылган. Негизи айымдардын эң эле сүйүктүүсү гардероб болот эмеспи? Ошол бул жакта мен көчөгө кийген кийимдерим. Бул жакта болсо сахна костюмдарым турат. Көйнөктөр, Ооба. Көйнөктөрүмдү ар бирисин аябай жакшы көрүп, негизи эле кийим эмес, носки да жырткан эмесмин да менчи. Бардыгысын жаңыдай сактап,
анан өзүмдөн кийинкилерге өткөрүп берем да. Анан костюмдарымды көбүнчө Эльвира эже тигип берет. Эң жакшы көрөм. Мындай прокатка албайсыз. Ооба, өзүм бул мындай болсун, бул андай болсун деп бир аз багыт берип, сахнада чоктой болуш керек деп тиктирген костюм. Эже, айтсаңыз, ушул жердеги кийимдериңиздин арасынан эң кымбат кийимиңиз кайсыл? Канча миң сомдук? Ушул деле бир аз кымбатыраагы. Бул 28ге бүткөн. А бул болсо 35ке. Атайын сахнага тиктиргенсиз. Ооба, ошол быйылкы концертимде, ошо Борбордогу филармонияда өткөн концертимде насыйкатты ырдаганга ылайыктап тиктиргем. 35 миң сомдук. Ошондой. Анан эң бир баягы жакшыга жанашсаң дегендей бир жакшы сөздөр бар. Эң эле биринчи биздин Жалал Абадда филармонияга жумушка келгенимде мага сыймыктуу эжекебиз Шахра Талипова эжеке мага ушундай костюмун белек кылган. Эң алгачкы сахнага чыкканда ушуну кийип чыккансыз. Ооба. Ошондон тартып башка костюмдарым жок болсо дагы буну жок кылбай сактап отурам. Анын ошондой негизи эле жаркырагандарды жакшы көргөн үчүн ошо Эльвиранын көйнөктөрүн аябай жакшы көрөм. Бул дагы ошо концертте тигилген. Бунун баасы канча эже? Бул дагы 30. Ошо таштарынан жаркыраганынан улам жакшы көрөм. Анан азыркы жакшы костюмдардын ичинен дагы анча мынча кишиге бере бербейт негизи Шахра эже. Ырымдап атайын Буну да Шахра эже берген. ушул костюм. Эң сүйүктүм. Анан тумактарымды баардыгын ошондой этияттап сактайм. Бунун артында элечегим, бул ак тумагымды да жакшы көрөм. Бул тумагымды болсо мен былтыркы маданият күнүндө мен шакирт кыздарым дагы катары көбөйүп баратат. Ошо кыздарым белекке берген тумагым. Анан бул болсо ошол тумактарымды сала турган Алыска чыкканда. шкатулка. Анан монтип көтөрүп аласың, ичинде бүктөлбөйт, кайрылбайт. Атайын тумакка ылайыктуу алып тигилиптир. Айтор ушинтип аябай этияттап, жакшы карап кийем. Мондай жалтыр-жултурларды жакшы көрөм да. Анан бул жака күзгү жака өтсөк, анткени ушул жакты мен эң эле жакшы көрөм. Ушул жерге отуруп алып, боенуп, таранып дегендей, анан ушул жерде жактарды баардыгысын жакшы көрөм. Анткени Топуларыңыз да ушул жакта экен, Мондай ушу ар бир баш кийим, ар көйнөгүмдүн өзүнүн ушундай үстүнөн кийгизип, тумактарымды окшош кылып кийгенге аракет жасайм да. Аябай эле көп экен эже. Ошо канча көйнөгүм болсо ошо көйнөктөрдүн баштары. Эптемей деген ишти жаман көрөм. Ошон үчүн. Анан бул жакта тагынчактарым. Ар бирине бирден барашют бул жакта деле. Бул деле ошондой. Анан өзгөчө аябай жакшы көргөнүм ушул Шахра эже жана костюму менен белек кылган сөйкө бул. Анан бул болсо Шекек менен экен, бул дагы Динара Акулова эженин бул жанагы сатып алып эмес, колунда жасап берген. Өзү. Аябай жакшы көрөм. Мага формасы, турушу да аябай жарашат. Кайсы костюм менен кийсем дагы шуну жакшы көрөм. Ушуларымды мактанып айта алам да. Булар эски тайнемдин чачпактары. Детский окшойт. Ооба, балдарымдын бөлмөсү. Бул баламдын оюнчуктары бунун ичинде. Анан бул жакта ошо кызымдын кийимдери, кызыма керектүү, баламдын бешиги, бул ошо кызым жаткан кровати, бул жерде да бунун алдында кийимдерин салат. Бул болсо
биздин эң бир жыттуу эң бир сонун баламдын жата турган бешиги көбүнчө уктаганда ушул жакка уктайт. Тайнеси алып берген. Ушул жерде баламдын кийимдери турат. Ошол бул жакта балама керектүү пайдалануучу нерселерибиз, кийимдерибиз, аптечка дегендей ушунун баардыгы ушул жерде баламдыкы. Балам негизи ушул жерде уктаганды жакшы көрөт. Эже негизи бул азыркы кухня сиздин эң сүйүктүү бөлмөңүз болуш керек. Тескерисинче мен эң жакшы көргөн бөлмө деп айтсам болот. Ашканада мыкты кожойкемин деп дагы айта алам. Анткени жөн эле пиязды куурсам дагы таттуу кууруй алам. Мен бир туугандарым, жакындарым ушундай баа беришет. Тамакты аябай жакшы жасайсыз депчи. Анан айтам да эч кандай сыры жок. Болгону баягы сүйүү менен чын жүрөктөн жасайм депчи. Ошон үчүн ашкананы мен аябай жакшы көрөм. Тамактарды жакшы жасайм. Кайсыл тамакты аябай жакшы жасайсыз? Жолдошуңуз кайсыл тамагыңызды сүйүп жейт? Негизи жолдошум баардык тамактарды эле мен өзүм жакшы жасаган үчүн баарын эле жакшы көрүп жейт. Анан сиздерди келет деп менин жакындарым да жакшы билишет. Өкүл атабыз эл артисти Арзыбек Бедияровду аябай жакшы көрөт. Ак күрүчтөн ашты. Ошону ак күрүчтөн силерге аш басып койдум. Анан жолдошумдун дагы жакшы көргөнү баягы салаттарды, брокколилерди өзүнө эле бышырып берем, ошондой жакшы көрөт. Демек, мыкты кожойкелердин катарында болуп экенсиз, Анан бул жактагы гарнитурлар, бул да сиздин идеяңыз болсо керек, негизи ачык түстү жакшы көрөм деп башта айттыңыз. Акты жакшы көрөм деп отуруп ошондой бир аппак кылып жасаттым. Буну дагы өзүм тандабагам, бирок бул менин апаман белек болду. Апам дагы менин эң бир колдоочум. Ошондуктан үйгө ушул өзүң жакшы көргөн бөлмөгө мен жасап берейин деп анан апам спонсор болду да. Бул бөлмө негизи менин оюмдагыдай болгондо аябай эң чоң ушул жак болуш керек болчу. Бирок эми ушундай бирге болуп, бир аз кичүүрөөк, бирок ошентсе дагы бул жерди жакшы көрөм. Кичинекей эле болуп турган ушу күзгүнү жакшы көрөм. Күзгү айтчы деп ушу жерден жумушумдун баарын ушул жерден бүтүрөм. Аябай эле чачымды көп жасабайм. Жууп эле кургатып койсом, чачымдын структурасы түптүз. Үтүк менен түздөшөт го. Менин чачым өзү ошондой. Ошондуктан өтө деле көп болгону шампуньду жакшыларын иштетем. Анан ушул кичинекей болсо дагы ушул жерден мен аябай өзүмдү жакшы сезип чыга турган бөлмө. Бул жактагы демек, бул жакты да өзүңүз жасадыңыз. Ооба. Ыңгайлуусу ушул, анткени багы мага негизи ванна ыңгайлуу да, ошон үчүн ванна койдум. Бир жагынан таар болгон үчүн бул жерге ошо душевой кабина коюуну сунушташкан да. Бирок мага ушул ванна жаккан үчүн батам, баарын эле батырсам болот деп ушинтип батып коюп отурам. Ошо негизи жашоо өзү таттуу ушул күндү көрүп атканыбызчы, ошондуктан ар күнүмдү майрам кылып, чын жүрөктөн жашаганга аракет жасайм. Ушул жакка киргенде буну деле карап койсоңуздар болот. Жок эле дегендечи. Жыттуу, анан дореми. Эже дасторконду жайып коюп турсуз. Эң жакшы көргөн, анткени баягы конок күткөндү аябай жакшы көрөм. Ошо жана айтып кетпедимби? Бир бөлмөлүү үйүм болчу мурунку депчи. Ошентсе да баягы жүрөктү кенен койсок, ал үйгө кандай гана кишилер келип кетпеген. Ошондуктан мен ошол жерде дагы күндө конок күтчүмүн. Бул жакка келип жайгашып аткан учурда да ошентип ниет кылгам, күндө конок болсун деп. Анан бүгүн силер эми жакын жер болбосо ат арытып, ак кар көк музду басып келип отурасыңар. Ошондуктан силерге атайын өз колумда даярдап баардыгын дасторкон жайып койгом. Рахмат эжеке, эң сонун. Дагым татайлы. Анан эжеке, бул негизи эле бир айдын ичинде бүтөрүп келдим деп айтып калдыңыз го. Бул канчанчы үйүңүз буга чейин, канча үйдө жашадыңыз дегендей?
Эң биринчи чындыгын айтканда менин досум дагы айтып калат, ошол биринчи бир бөлмөлүү үйүмдө анын кичинекей баласы бар эле, биздин үйгө келип алып анан Айшинемдин үйүндө үй алайлычы дейт. Алардын үйлөрү чоң да. Анан мен айтам да, мен кичинекей үйүмдү эмнесин жакшы көрүп атасыңар, силердин үйүңөр чоң го депчи. Десем анан ошо досум мага баа берип айтат. Бул сен чекетер менен жасаганың болгон үчүн, анан баардыгын чын жүрөктөн жасайсың, ошон үчүн таттуу, бизге жагымдуу көрүнөт. Биздикин эми Айша таң алып берип койгон да деп ошентет да. Ошол нерседен уламбы, баягы өзү негизи чындап эле баардык нерсени чын жүрөктөн жасайм. Ошентип ошол үйдө дагы эң биринчи үйүм ошол бир бөлмөлүү үй болчу, бирок алып аткан учурда ниеттен болот экен да, негизи биз ой жүгүртүүбүз менен дүйнөнү башкарат экенбиз. Ошол учурда менин каалоом ошондой болгон. Ага чейин баягы квартираларда жашап туруп, анан ошо бирөөнүн үйүндө жашап атканда ойлойт элем да, мага бир эле бөлмөлүү үй болсо, ушу бир эле бөлмө. Анан баягы ошол учурда жаңы бүткөн ремонт менен алгам ал үйдү дагы. 2 бөлмөлүү үйдүн акчасын алып алгам да, кымбат алып алгам. Бирок мен ошонун акчасына карабай эле бир бөлмө болсо да жапжаң болуп турбайбы деп алгам да. Бирок ошондон кийин анан кийинки үйүмдү өзүм жасайм дегем. Бул үйдү чындап эле баягы капкара болуп, улай болуп турган учурунда алып, андан бул жагын баардыгын өзүм жасадым. Анан эже квартиралап жашап жүргөндө деп айтып калбадыңызбы? Негизи квартирада канча убакыт жашап калдыңыз? Мен 2005 жылдан ушул чөйрөгө аралашкан болсом, ага чейин 2003 жылы студент болуп шаарга келгем. Анан ошо квартиралап жашап жүрдүм. 2011 жылы мен үйлүү болдум. Ага чейин ошондо 2005тен 2011ге чейин мен ырчы болчумун да, бирок ырчы болсом, бирок квартирада жашайт элем. Анан баягы чын жүрөктөн кылам деп атпаймынбы? Бирөөнүн жакшы эмес үйүнө дагы аябай кырып тазалап, жакшы кылып алып, эми жашап атсаң эле чык дейт да. Анан ээси келсе бесин бер дейт. Үйүн берип, сүйлөнүп алып чыгып, ошондой учурларда дагы бир катуу ыза болгом. Анан эжеке, эми мынакей үйүңүз сонун экен, бүт баарын көрүп таанышып чыктык, өзүңүздүн табитиңизге ылайыктап жасаптырсыз, бүт баарын өзүңүз айткандай сүйүү менен жасаптырсыз. Көрүнөт экен, жарык болуп киргенде эле дароочу. Анан эми жалпы ушул канча каражат кетти ушул үйгө? Үй негизи ошол мен алган учурда 22ге бир бөлмөлүү квартира алгам. Андан кийин бул 3 бөлмө болгон үчүн негизи 2 бөлмөлүүгө башма-баш алмашмакпыз. Анан ошо үстүнө бир аз кошуп алгам. Андан кийин анан ошо ремонтуна кеткенде ошо миллион кетти деп апам эсептептир, бирок мен ар бирисин кагазга жазып чыккам, кийин эсептегенимде ага жеткен жок. Даже жетпей эле бүттү. Анан болгондо дагы менин үйүмдөн кичирээк дагы тааныштарым, жакындарым үйлөрүн бүтүрүштү. Кичирээк эле квадрат метрдечи. Алар да кымбатыраак бүттү. Анан ошон үчүн дагы мен ар күнү негизи Кудайга ыраазы болом. Ушундай элдин кызы болуп, баягы Көп жерден жардам берген үчүн. Мындай эл багууга милдеттүү деген сөз бекер эмес экен деп калам да. Ошон үчүн шүгүр бардыгына. Ошондо жалпылап айтканда бир 3 миллион болуп калат экен. Ошондой болуп калат. Эң сонун эжеке, мынакей буюрса үйүңүздү көрүп алдык. Конокко келип турабыз ар дайым. Кудай буюрса күтөбүз биз. Ар күнү конок күткөндү жакшы көрөм деп атам. Ар күнү эшигибиз ачык. Келиңиз эми мынакей, бүгүн биздин көрүүчүлөр дагы сиздин үйүңүздү көрүп, таанышышты, көрүүчүлөргө дагы жакты деген үмүттөбүз. Анан эми келиңиз өзүңүздүн күйөрмандарыңыз менен коштошуп алсаңыз болот. Негизи ушинтип бүгүнкүдөй биздей өнөрлүүлөрдүн үйүнө келип, ушундай конок болуп, маектешип, сүйлөшкөн дагы кандай сонун. Ошентип келип турганыңыздар үчүн сиздердин жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирем. Анан ошол эми жакшылык эле болсун, мекенибизде тынччылык болсун. Тынччылык болсо токчулук болот, дасторконубуз кенен болот, анан нан болсо ыр болот дегендей. Ошондуктан баардык нерсе үчүн ушул тынччылык болушун каалайм. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин.
Сизге дагы эжеке бир гана үй бүлөлүк гана бакыт каалайбыз. Буюрса ушул үйүңүздү мындан дагы кеңейтип, ар дайым өзүңүздүн табитиңиздеги гана үйдө жашаңыз деп айта кетели. Мен болсо коштошом, сүйүктүү көрүүчү. Кийинки жакшы бир берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.